мен бул маселелерди көтөрөйүн деген деле оюм жок болчу, бирок могу Кемпирабад менен бул направленияга барыптыр. Анан кийин мен адвокаттар группасына турам, мен азыр заседанияда отурсам, ошол жактан келип атат 20-февралга чейин баш коюп чыгасын, өзү 20-февралга чейин калтырды. Ошол мен абдан ачууландым. Эмнеге ачууланткан себеби мындан болуп атат да. Мен бул иштин курамын толугу менен билем. Мен окугам, таанышкам. Ошол иш курамында бир дагы кылмыш курамы жок. Тактап айтып койсоңуз, кимдин ишинде? Азыр ошол жакта Бекназаров, эмелер лингвистикалык экспертизасылар чалек, эчтекелер чалек деле жөн эле алып келип камап салгандыгы бул деген өтө туура эмес. Бул деген биздин граждандык конституциялык өзүнүн укугубузду тебелегендей болот. Ошон үчүн 20-февралга чейин камап атат. Бүгүнкү күндө мен азыркы мен выступлениямда бул однозначно жетет. Бул мен айткан өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикиримди айтканым үчүн мен да камап салышым. Сиз ошо жыйында айттыңыз да, 6 активистти дагы деп, алар кимдер? Үчөө каралып атыптыр. Азыр үчөөнү карашты. Бул деген Бекназаров караптыр 20-февралга чейин эметти, Исаменов 20-февралга чейин и Орзайн Нарматова үчөөнү 20-февралга чейин өзгөртүптүр. 20 башкаруу чарасын. Эми болсо аз дагы үчөө каралып атат. 1-2-3 күн ичинде баарын эле менин оюмча азыр баарын эле ошондо камап салат. Ошол 71 жаштагы Асия Сасыкбаева, ошол эле Гүлнар Журабаева, ошол эле Перизат Усманов, ошол Клара, ошолорду эмне себептен кармап атат? Эмне деген мындай элге бир мындай конституциялык башаламандыкка алып келе турган аялдар эмес булар. Негизи Кыргызстанга башаламандык керек жок, конституциялык эмелер керек жок, бирок булар бийлик өзүлөр ушунга алып барып атат дейт. Элди өзүлөр алып барып атат. Мен башынан эле айтып келсем, эч кандай конституциялык перевороттор керек жок, митингдер керек жок, башаламандык керек жок. Азыр хаоста турабыз биз. Хаоста турган соң андай нерселер болбош керек Кыргызстанда. Бирок ошону менен элдин гыжырын өзүлөр кайнатып атышпайбы? Өзүлөр ушинтип алып туруп элди камап, өзүлөр элдин гыжырын кайнатып, анын эмне кереги бар? Ошол бийликте болуп тургандар кичине мындай ойлонсо болмок ошол жагында. Ошол 71 жаштагы аял эмне кыла алат эле? Ким барат эле 71 жаштагы аял? Ошол балдардын арасынан ким барат? Ким ошону жасай алат? Жасаган бирөөнүн колунан да келбейт. Анан бирок ушундай жагдайлар менен камап атканы бул өтө туура эмес. Бул ыплас иш.